Суроо жооп рубриканы улантабыз. Facebook аркылуу Айбек Шамшыкеев суроо узатты. Кантип уурдап, кантип байганыңарды айтып, чисто сердечно признание кыла бергиле. Еще саясий сойкулуктан кеп козгой бериш керек. Башка кайсы ишиңер менен мактанат элеңер уялбай деп ушундай суроо бериптир. Жана Абды Айдаров суроо бериптир. Саясатка аралашып, элдин убалына калганыңарды качан сезет экенсиңер, пактакорлор деп суроо бериптир. Урматтуу Айбек Шамшыкеев жана Абды Айдаров, мен сиздерге кайрылат элем. Берилген суроолорго жооп бергенге даярмын. Мен андан качпайм. Массалык маалымат өкүлдөрүн дагы чакырат элем. Диалог курганга, ачык суроо жооп бергенге мен даярмын. Анткени жогоруда айтылган суроолор мен үчүн өтө жакшы суроо деп эсептейм. Анткени мени курчутат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 3 ай 20 күн иштегенимди эске албаганда, мамлекеттик бийлик кызматта мен иштеген эмесмин. Коррупцияга аралашкан эмесмин. Аралашпайм дагы. Мамлекеттин казнасына кол салган эмесмин. Саясий интригага аралашкан эмесмин. Мамлекеттик кызматта мен иштеген эмесмин. Бирөөлөр башка адамдар, чоңдун балдары эгерде ойноп жүргөн болсо, мен иштедим. Мен жерди иштеттим. Мен фундамент курдум. Мен завод курдум. Жаңы жумуш орундарды түздүм. Мамлекетке салык төлөдүм. 10 миллион сомдор эмес, 100 миллиондук сомдорду салык төлөдүм. Ошол салыктын негизинде элибиз, врачтарыбыз, мугалимдерибиз айлык алышты. Соцфондко акча төлөдүк. Соцфонддон биз төлөгөн акчадан пенсионерлер пенсия алышты. Ага карабастан биз бир заводду куруп эле чектелбей, биз бир топ заводдорду куруп, чоң-чоң мамлекетке салымдарды кошконубуз биз андан уялбайбыз. Саясатка келгенден кийин биз мактана турган иштерибиз абдан көп. Сиз балким аны көрбөй атасыз. Бирок сиз угуп алсаңыз жакшы болот, анткени сиз белгилүү журналистсиз. Ошол мен айтканымды тагыраак жазып койсоңуз, мен ойлойм, сиз дагы жардам бересиз мага. Биз кылган жумуштарыбыз саясатта жүргөн мезгилде. Мына мисалы машина тракторный станция. Бул мамлекет деңгээлиндеги программа болду. Бүгүн мамлекет токтом негизинде дыйкандарга машина тракторный станцияларды уюштуруп берип атат. 2 жылдын ичинде мамлекет тарабынан 105 МТС ачылды. Түндөсү жүрсөңүз, көчөлөр жарык менен камсыз болуп, мына жарык шаар деген долбоорубуз мамлекетте бүгүнкү күндө жарыктандыруу маселеси абдан жакшы иштер алып кетип атат. Мына өз жүрөгүң сакта деген долбоорубуз бар эле. Бүгүнкү күндө ал да мамлекеттик долбоорго айланды. Мобилдик клиника деген долбоор ишке ашып атат. Ветеринардык врачтын статусун биз көтөрө алдык. Бүгүнкү күндө бир дагы аймак ветврачтын көзөмөлсүз болбой калды. Бүгүнкү күндө ветврачтын статусу абдан жогорулады. Бул дагы жумуш орун. Пособие алгандарга биз жардам бердик. Мурда эгерде Үй-бүлөнүн Киреше булагына пенсия алып аткан адам болгон болсо, анын Киреше булагына кирчи. Биз ушу пенсия Киреше булагына кирбесин деп мыйзам киргиздик. Бул өтө чоң жардам болду. 10 000 адамга жумушун орундарын сактап бердик. Бул кайсы? Бул оң рулдагы автоунаалардын ээлерине жардам бере алдык. Алар эгерде коммерция багытында иштеген болсо, алардын мыйзам түрүндө аларга биз мөөнөтүн узартып бердик. Андан сырткары, кече жакында президент жол эрежелерин бузуу боюнча штрафтарды азайтуу жөнүндө мыйзамына кол койду. Бул мыйзам долбоорун биз биринчилердин демилгечи болуп чыкканбыз. Кайсы бир учур
адамдар укпай калат экен, маалымат жетпей калат экен, алар ушу билбей калышат экен. Ошон үчүн сизден мен суранам, укпаган адамдар, маалыматтар жетпеген адамдарга сиз жеткизип берсеңиз. Чоң рахмат.